Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдакапаров. Жанагы интернеттен көрүп атабыз, 17 жаштагы кичинекей кызды бир зөөкүр, буну мындай дагы айбан дагы кылбайт, зордуктап жанагы боомго таштап өлтүрүп кеткен боюнча ал зөөкүр кармалыптыр. Анан негизи ушул комментарийлерден да окуп атабыз. Пожизненно бериш керек, өмүр бою. Эме ошондой эле жанагы смертная казнь кылыш керек деп атат. Анан биз дагы ушулар боюнча дагы мыйзам жагын айта кетели. Негизи бул боюнча эми ему обеспечено да уже пожизненное лишение свободы деп өмүр бою эркинен ажыратылат. Негизи биздин мыйзамда өмүр бою эркинен ажыратуу эле бар да, жанагындай кастрация, анан смертная казнь деген бизде жок. Азыр негизи биз азыр өлүм жазасын азыр негизи ближайшее время алып келе албайбыз да. Бирок айтат элем, эмне үчүн өлүм жазасын алып туруп эле кутулуп кетиш керек? Анткени өлүм жазасын алганда бул мындайча айтканда ошо жазадан жеңил кутулуп кетет. Ошондуктан бул негизи бул зөөкүр өмүр бою эркинен ажыратылган жакшы деп эсептейт элем. Анткени бул менин жеке оюм. Анткени мына СИЗОго баргандан, камакка алынгандан баштап аякта өздөрүнүн мыйзамы бар. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтсак, ал өмүр бою ошол жерде жанагы ошо отурган заключенныйлар менен мындайча айтканда өзүнүн ал жерде наказаниясын катуу алат. Ошондуктан бул оңой эле кутулуп кетпеш керек. Ошо өмүр бою ошентип кордук көрүп бул дүйнөдөн өтүш керек деп айтат кетет элем. Анан ушул окуянын мен дагы азыр туугандары, жакын туугандары, ата энелери, бир туугандары кандай акыбалда экенин биз дагы түшүнбөйбүз. Кудай сактасын, мындай жамандык эч кимге бербесин. Ошо бир туугандарынан, жакындарынан мен дагы терең көңүл айтам. Алла таалам ошо кыздын жайын жаннаттан, бейиштен кылсын деп айта кетет элек.